Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Тагдыареги Ошский райондон көп кабаттуу үйдүн 3-кабатынан толук евро ремонту бүткөн үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдү Амирстрой компаниясы тарабынан курулган. Анда мен сиздерге үйдүн коросун тааныштырып кете турган болсом, сыртта бул жакта 24 саат бою күзөт кызматыңыздарда болот. Андан сырткары видео байкоо тынымсыз жүрүп турат. Балдар ойночу аянтчалар экенин. Үйдүн коросуна автоунaalар кирбейт эле. Булар жүк түшүрүш үчүн кирген окшойт. Үйдүн алдында унаа токтоо үчүн жер төлөөлөрү да бар. Бул үйдүн биринчи кабаттары толугу менен коммерциялык жайларга айланган. Андан мен сиздерге үйдүн ички абалына тааныштырып өтөйүн. Алмашуу жолдору дагы бар. 3-кабатка көтөрүлүп келдик. Сиз сапала турган батир дал ушул батир болуп калат. Эшиктери толугу менен брондолгон эшиктер. Анда эмес сымла деп. Ак сарайга кире турган болсок, Ак сарайдын жалпы аянты 81,5 квадрат метрди түзүп калат. 3 бөлмөлүү батир болуп калат. Студийный болуп калат. Жана европейский болуп калат. Бул жагы ашкана жана конок бөлмөсү, бул жагы балдар бөлмөсү, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, жуунуп таранышуу бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Эмеректери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат экен. Кайсы эмеректер? Ашканадагы эмеректер калат экен, калган бөлмөдөгү эмеректерди үй менен биргеликте алып чыгып кетет экен. Полдору теплый пол болгон, жылуу пол болгон. Потолоктору кенен, бийик, күтүү залы дагы аябай орто абалда экен, аябай тар эмес, кенен эмес, жакшынакай абалда экен. Мен ара эле дааратканалар менен сиздерди тааныштырып өтүп кете турган болсом, ушул күтүү залындагы мунулары туш кагаз эмес, жана жыгач түзмөлдөш болуп калыптыр. Алгачкы бөлмө башпа турган болсо, алгачкы бөлмөбүз даараткана бөлмөсү, даараткалуучунун ыңгайлуулуктары бар, кол жуучунун жайы дагы бар. Ушул эле бөлмө да жанаша жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз. Жуунуп таранышуу бөлмөсү, эшиктери ак түстөн. Аристону да жайында болгон ушу кир жуугуч машинасын алып чыгып кетет экен. Айрым белек болуп келген буюмдардын. Жуунуп таранышуу бөлмөсүнүн толугу менен иштеп турган учуру азыр. Желдетүү системалары да толугу менен иштеп турат. Суунун агымы дагы жакшы. Суунун агымында мен сиздерге бир көргөзүп өтөйүн. Көрүп турасыздар, напордун күчтүүлүгү абдан эле жакшы. Анда эмесе биз алгачкы бөлмөлөргө башпай турган болсок, эшиктен кирип келгенде оң жакка бурулгандагы бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн 2 гана ото эшиги бар. Ушул жер айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү менен бирге жайгаштырылган. Ушул эмеректери дагы үй менен толугу менен биргеликте калтырылат. Жада калса мына 2 көздүү холодильниги дагы үй менен биргеликте калтырылат. Көрүп турасыздар, рабочий состояниеда баары тең иштеп турат. Газ мечи дагы киргизилген, газ дагы берилген. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Суу, свет, газ, канализация жана башка суунун агымы ашкана бөлмөсүндө дагы мыкты иштеп турат. Ушул эле жерден бул жерге занавеска да тартып коюптур. Эгер кааласаңыз жана японский эшиктерден орнотуп алсаңыз дагы болот. Тамак аш ичүү үчүн жайы дагы бар. Ушул эмеректер үй менен толугу менен биргеликте калтырылат. Конок бөлмөсүндөгү жада калса сыналгысы дагы калат экен. Акыркы үлгүдө дизайнердин кеңеши менен үй оңгоп түзөөдөн өткөн көрүп турасыздар. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүк берип турат. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Занавескалар дагы үй менен биргеликте калтырылат экен. Мындай кылып көргөзүп өтөйүнчү. Бөлмөнүн терезелери дагы мындай тонировка жана 30% тонировкага окшош болуп турат экен. Толук эшикке тунук көрүнбөйт экен. Бир аз күңгүрт болуп көрүнүп турат. Бөлмөнүн терезелери күн чыгыш тарапты жана ошондой эле Уркия Салиева көчөсүнүн бул жагы Ош областтык балдар оорукана тарабын карап турат. Унаа токтоо үчүн жайлары дагы кенен. Андан сырткары унаа токтоо үчүн жер төлөөлөрдү сатып алсаңыз дагы толугу менен болот. Болгону асма чырактары калыптыр. Люстраны илип алсаңыз гана болду экен. Биз кийинки бөлмөлөргө башпагалы ушул килемдер да үй менен биргеликте калтырылат экен. Буну азыр алып кете турган болсо башка үйлөргө түшпөйт болуш керек менимче. Ошого килемдерде дагы үй менен биргеликте калтырылат экен. 2-3 режимде иштеп турган асма чырактары да бар экен, көрүп турасыздар. Баскылап көрө береличи. Ана алмашат экен түстөрү. Настроениеңизге, манайыңызга жараша өзгөртүп алсаңыз болот экен. Биз кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз балдардын уктоочу бөлмөсү, детская комната. Балдар бөлмөсү дагы дал ушундай эле Уркия Салиева көчөсү тарапты карап турат. Туш кагаздарды жууп тазалоого болот. Потолоктору, шыптары дагы бийик. Бул эмеректерди алып чыгып кетет экен. Биз анда эмесе кийинки акыркы бөлмөгө башпай турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мынакей анда эмесе биз ата-энелердин уктоочу бөлмөсүнө келе турган болсок, спальный бөлмөсү, ата-энелер бөлмөсү дагы терезеси ушул эле бөлмөдөн балконго чыгып кетүү үчүн жолдору дагы бар. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Балкону дагы кенен көрүп турасыздар. Иш бөлмөсү катары пайдалансаңыздар да болот.
Бул бөлмөнүн терезеси ушул эле балдар ооруканасы тарапты карап турат. Көрүп турасыздар, ремонту абдан жакшы. Баасы деле сиздин капчыгыңызга төп келет деген ойдобуз. Эгер көп балалуу үй бүлө боло турган болсоңуз, бул вариант сиз үчүн абдан жакшы вариант деп ойлойбуз. Ал эми жалпы наркына келип токтоло турган болсок, бөлмөнүн жалпы наркы, ушу 3 бөлмөлүү батиреясынын жалпы наркы ар бир метр квадратын 1300 акш доллары менен баалап жатат. Эгер долларга ала турган болсок, 105.950 акш доллары болуп калат экен. Муну албетте кеми болот, сүйлөшүү жолдору дагы бар. Ал эми сомго көбөйтө турган болсок, 9.260.000 сомду чапчып калат экен. Алмашуу жолдору эгер 10.000 долларга чейинки автоунаалар боло турган болсо, мисалы үчүн Корея унаасына, Корея өлкөсүнөн же болбосо Япония өлкөсүнөн келген автоунаалар, K5 үлгүсүндө, Sonata үлгүсүндө же болбосо Kia Morning үлгүсүндөгү автоунаалар болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз албетте болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз, биздин каналды колдоп коюңуздар, ой пикир калтырыңыздар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.